Баткен телеканалында түз эфирде Маек программасы саламатсыздарбы, студияда Бермет Манасова. Албетте, Баткен районунун аймагында жыл башынан бери коюлган пландар жана аткарылышы натыйжа көйгөй жараткан маселелер аны чечүү жолдору далышуу суроонун тегерегинде алдыдагы жарым саат аралыгында кеп кылабыз. Кадырман телекөрүүчү көрсөтүү түз эфирде жүрөт. Сиздерде темага тиешелүү суроолор, сунуш пикирлер болсо, экранда жазылып турган WhatsApp номер аркылуу суроолоруңуздарды жиберсеңиздер болот. Бүгүнкү биздин студиябыздын коноктору менен мен сиздерди четинен тааныштырып өтсөм, Жорубаев Учкунбек Имамалиевич, Баткен районунун акими, Абдикаримов Нурланбек Жаныбекович, мамлекеттик салык кызматынын Баткен району боюнча башкармалыгынын башкы инспектору, Турдалиев Алымбек Тилебердиевич, номер 2 жол тейлөө ишканасынын жетекчиси бүгүн бизде конокто. Амансыздарбы дагы бир жолу? Студиябызга кош келипсиздер. Саламатсыздар. Анда алгачкы эле сөздү Учкунбек Имамалиевич сизден баштагым келип турат. Айтсаңыз, мынакей өткөн жылы Кыргыз-Тажик чек ара окуясы каргашалуу күндөрдүн болгонуна дагы бир жылдын жүзү болуп калды. Айтсаңыз, ошол мезгилде жабыркаган социалдык объектилер, талкаланган турак үйлөр деги эле калыбына келтирүү иштери толугу менен бүттү учурда район аймагында. Саламатсызбы дагы бир жолу. Мен ушул сөзүмдүн башында ошо сиздерге Баткен телеканалына анын жетекчиси Мамажан Молдоевичке ыраазычылыгын билдирем. Себеби биздин районубуздун аймагындагы жүрүп жаткан жакшы алгылыктуу иштер, көйгөйлүү маселелер тууралуу ошо элдин калың катмарына жеткирүүгө ушундай көмөк көрсөткөнүңүздөр үчүн терең ыраазычылык билдирем. Рахмат чоң. Маселеге кайрыла турган болсок, калыбына келтирүү жумуштары Кыргыз-Тажик окуясына дагы өзүңүз айткандай бир жылдай убакыт болуп калды. Бүгүнкү күнгө карата биздин районубуздун аймагында жабыркаган турак жайлар 316 турак жай толугу менен бүтүп пайдаланууга берилди. Андан сырткары социалдык объектилердин түрдүү оңдоону талап кылган, капиталдык оңдоону талап кылган социалдык объектилерибиз булар жергиликтүү бийлик, райондук мамлекеттик администрация жана башка демөөрчүлөрдүн жардамы менен толугу менен оңдоп түзөө иштери бүтүп берилген пайдаланууга. Ал эми толугу менен күйүп, өрттөнүп, талкаланып калган социалдык объектилерибиз бүгүнкү күндө курулуштары жүрүп атат. Курулуштары азыркы учурда 95%, 99%га курулуш иштери бүтүп калды. Биз буну жакынкы күндөрү ошол октябрь, аш барса ноябрь айына чейинки аралыкта биз бул социалдык объектилердин бардыгын пайдаланууга беребиз. Бул социалдык объектилерибиз кайсыл? Аксай айыл өкмөтүнүн Аксай айылында мектеп, ошол эле Аксай айылында бала бакча, ошол эле Аксай айылында фельдшер акушердик пункт, Аксай айыл өкмөтүнүн Көкташ айылында бир мектеп, бала бакча, Карабак айыл өкмөтүнүн Достук айылында бир мектеп, бир бала бакча, бир фельдшер акушердик пункт, Карабак айыл өкмөтүнүн Карабак айылында бир мектептин кошумча корпусу, Карабак айыл өкмөтүнүн Кызылбел айылында бир мектеп, жана Төрткүл айыл өкмөтүнүн Чоң Талак айылында бир мектеп. Булар бардыгы типтүү, заманбап мектептер. Булардын курулуштары жогоруда айттым, 95, даже 99% курулуштары бүтүп калды. Жакынкы бир айдын тегерегинде пайдаланууга берилет. Эми салык тармагына келсек, Нурланбек Жаныбекович, ошо 6 айдын жыйынтыгы боюнча өткөн жылга салыштырмалуу кандай болду, ошол тууралуу айтсаңыз? Саламатсыздарбы? Бизде ушул Баткен районунун аймагында салык кызматы ушул жакшы иштерди жасап 6 айдын жыйынтыгы боюнча жакшы көрсөткүчтөргө жетти. Айтып өтсөк, 60 жыл башынан бери 6 айдын ичинде 68 миллион 380 миң план тапшырмалары берилип, ошол план тапшырмалардын негизинде иштеп 71 миллион 424 миң өлчөмүндө ошол тапшырмаларды аткарылып, бул деген 104% аткарылды. Бардык план берилген тапшырмалар. Бул 3 миллион
3 миллиондан ашуун сомго ашыгы менен аткарылган болот да. Бүгүнкү күндө дагы ошол социалдык төлөмдөр дагы ошол социалдык төлөмдөрдөн дагы 164 миллион берилген болсо, 170 миллиондон ашуун план тапшырмалар аткарылып, бул дагы социалдык төлөмдөр жагынан дагы 108% аткарылды. Бул дагы өтө жакшы иштер көрсөткүчү болуп эсептелет да. Ушундай. Чоң рахмат. Эми өткөн жылдын 6 айына салыштырмалуу кандай болду бул жолу? Өткөн жылдын өсүү темпи бул 125-30%га өсүү темп берилди. Бул дегене ошол берилген план тапшырмалардын жарымдан көбүсү да. 68 миллион план берилген болсо, өткөн жылы 40 миллион план тапшырма берилген эле. Ошондой эле өткөн жылдагы 44 миллионго аткарганбыз ошол план тапшырмаларына. Бул жыл болсо 71 миллионго аткарылды да. Бул деген ошол былтыркы көрсөткүчтүн жарымысынан көбүнөн аткарган. Чоң рахмат. Албетте салык тармагында дагы мыкты ийгиликтер болуп жаткан экен. Бул албетте ошол ККМ аппаратындагы натыйжасы болсо керек. Бүгүнкү күндө ошол район аймагында ККМ аппаратын орнотуу канча пайызга болду? Кандай иштер болуп жатат ККМ аппаратын орнотуу, анын натыйжасы? Бүгүнкү күндө ошол ККМ аппараты орнотуу жана ошол ишкерлерге ыңгайлуу шарт түзүп берүү жагынан биздин башкармалык жакшы иштер жүргүздү. Ошол ККМ аппаратын жаңыдан ишке киргизгенде бул биздин район аймагында 100 ККМ аппараты бекер акысыз таратылды жеке ишкерлерге. Андан тышкары дагы башка ишкерлер өздөрү сатып алып колдонгон ККМ аппараттарына да программаларына түздөп берүү менен ошол ишке киргиздик. Бул ККМ аппаратынын негизги максаты ошол бардык субъекттер өзүнүн оборотуна кылган ишине жараша салык төлөсүн деген максатта. Ким канчалык иш кыла турган, жумуш кыла турган болсо, ошондой салык төлөсүн деген эле максатта ошол ККМ аппаратына өттү. Ошону менен бирге эле ошол ККМ аппаратынын негизинде биздин башкармалык тарабынан салык чек талап кыл, байге утуп ал деген акциясын жүргүзгөн. Ошол бүгүнкү күндө дагы жүрүп жатат. Чек талап кылуу менен ошол субъекттен чек бирөө соода саттык иштери менен же болбосо башка жумуштар менен бир жерден иш кылып, ошол чек талап кыла турган болсо, ошол чекке ылайык, ошол баскан ККМдин чегине ылайык салык төлөнөт да. Ошону менен эле жарандар өзү жөн эле чек талап кылуу менен эле мамлекетибизге экономикага салым кошо алат, салым кошкон болуп эсептелет да. Чоң рахмат. Алымбек Тилебирдиевич, айтсаңыз, мынакей жыл башынан бери ушул ички жолдорду асфальттоо иштери, ошондой эле эл аралык маанидеги жолдорду асфальттоо иштери канча план коюлган эле, анын канча пайызын аткара алдыңар? Саламатсыздарбы? Өзүңүздөр белгилей кеткен биздин Капчыгай жана Достук айылын калыбына келтирүү биздин министрликке тапшырма болуп, Капчыгай айылына 3 чакырым асфальт бетон катмары каралып, аны аткарып бүттүк. Жол боюндагы тротуар жана лотокторду орнотуу жумуштары да каралган. Капчыгай жана Достук айылында. Капчыгай айылында азыр бүтүү алдында турабыз. Жалпы тротуарыбызды, бар жерибизди, лотокторубузду. Андан башка Достук айылына 2,5 чакырым асфальт бетон катмарын төшөө каралган. Аны толугу менен аткарып, Борбордук көчөсүнө жана 8 ички көчөсүнө асфальт бетон катмарын төшөп аяктадык. Андан башка тротуар жана лотокторду коюп, азыркы учурда жумуштар кызуу жүрүүдө. Андан башка биздин титулдук тизменин негизинде Ош Баткен Разаков эски багыт автожол Баткен Бозадыр участкасыны азыркы учурда жумуш жүрүп, 4 чакырым асфальт бетон катмарын төшөп бүттүк. Андан башка Баткен районубузда быйылкы жылда биздин министрлик тарабынан дагы 2 чоң объектилер
бирөөсү бүтүп, экинчиси азыр жумуш башталып кызуу жүрүүдө. Алар бирөөсү Баткен Карабак чоң дала 16 чакырым асфальттын катмары төшөп аяктады. Анан 1000 өрүк айылына кетүүчү жол 6 чакырым 200 метр асфальт бетон катмарын төшөө жумуштары азыркы учурда жүрүп жатат. Чоң рахмат. Ошол эле учурда ошол курулуп жаткан жолдордун сапатынын мыкты болушу дагы маанилүү болсо керек. Сапаты дагы көзөмөлдөнөбүздүр. Бизди номер 2 жол тейлөө ишканасыны биздин Баткен облусундагы регионалдык бөлүм номер 7 бизде ар бир кылган кыймылыбызды өздөрү текшерип, ар бир жүрүп аткан объекттин өздөрү башына барып, жумуштун сапатына, жумуштун жүрүшүнө катуу көзөмөл болуп турат. Ошондой эле ошо жыл башынан бери сиздерге коюлган пландын канча пайызын аткара алдыңыздар? Бизге коюлган пландын 70%-ны, 70%-ны аяктап азыркы учурда бүттүк. Калган жумуштарды аткарып кызуу жүрүп жатат иштерибиз. Чоң рахмат. Эми Учкунбек Имамалиевич, айтсаңыз, ушул өзгөчө мына район аймагындагы айылдардын инфратүзүмүн жакшыртуу, жарыктандырууларды орнотуу иштери кандай болуп жатат? Ушулар тууралуу дагы маалымат бериңиз. Районубуздун аймагында айылдарда инфратүзүмдү жакшыртуу боюнча бир топ жумуштар жүрүп атат, алыктуу жумуштар жүрүп атат. Көчөлөрдү жарыктандыруу, көчөлөрдү тегиздөө жергиликтүү деңгээлде жана таза суу менен камсыз кылуу, социалдык объектилерди куруу боюнча ички жана тышкы инвесторлор менен иш жүргүзүп бир топ жумуштарды аткардык десек жаңылышпайм. Инфратүзүм калыбына келтирүү жумуштарында дагы каралып, мына ал биздин Ак Сай жана Карабак айыл өкмөттөрүндө бүгүнкү күнгө бүтүп атат. Ал эми андан сырткары биз өзүбүздүн жергиликтүү деңгээлде Алыскы деген мына ал Карабак айыл өкмөтүнүн Зардалы айылына, ал жерде баардыгыбызга белгилүү, Кыргызстан боюнча Алыскы шарты катаал айыл, электр энергиясы жок айыл. Биз ал жерге ошол инвесторлордун жана жергиликтүү бийликтин жардамы менен көчө түнкү жарыктандырууну орнотконбуз. Андан сырткары Дара айыл өкмөтүндө, Самаркандек айыл өкмөтүндө, Ак Татыр айыл өкмөтүндө, Карабак айыл өкмөтүндө, Карабулак айыл өкмөтүндө көчө жарыктандыруулары орнотулган. Андан сырткары мына биздин Суу башы айыл өкмөтүндө жакшынакай чоң долбоор ишке ашты. Бул дагы инфратүзүмдү жакшыртууга, элди таза суу менен камсыз кылууга багытталган долбоор. Араб инвесторлору жана жергиликтүү бийликтин салымы менен Боз Адыр айылы толугу менен 100%-га таза суу менен камсыз болду. Ар бир үйгө таза суу киргизилип, суунун эсептегичтери менен коюлуп, жакынкы ошо бир айдын тегереги болуп калды. Биз ачылышын жасап, элге пайдаланууга бердик. Андан сырткары биз мына жакынкы күндөрү энергетика министри биздин районубузга жумуш сапары менен келди. Бул кышка даярдык маселеси жана ушул электр энергияга болгон маселелер боюнча атайын жумуш сапары менен келди. Ошол келген учурда биз учурдан пайдаланып, азыркы айткан Зардалы айылыны электр энергия менен камсыз кылуу маселесин чечип алдык десем жаңылышпайм. Бүгүнкү күндө министрдин тапшырмасы менен атайын жумушчу топ келип, азыркы учурда биздин жергиликтүү кадастр мекемесин жана электр тармактар ишканасынын атайын адистери менен булар ошол атайын Зардалы айылына барып, ошол жерликте долбоорлоо, документтөө, жер иштеринин үстүндө иштеп атат. Кудай буйрса, долбоорлоо жумуштары бүтө турган болсо, 2 айдын аралыгында Зардалы айылы толугу менен электр энергиясы менен камсыз болот. Мындан сырткары бизде президентибиз урматтуу Садыр Нуркожоевичтин Жашыл долбоор программасынын алкагында бул дагы Жашыл долбоор программасы дагы ушу элдин инфратүзүм
түзүмүн жакшыртуу, элдин социалдык көйгөйлөрүн чечүү, жашылдандыруу, тазалыкты сактоо, экологияны сактоо ушул тармактарга багытталган программа. Ошонун алкагында дагы биз бир топ жумуштарды аткардык. Буга жергиликтүү бийлик, Токой чарбасы, районубуздун аймагындагы райондук мекеме ишканалардын бөлүм башкармалыктары баардыгы кол кабыш кылып, биз бир топ жакшы жумуштарды аткардык. Таштандылардан арылдык. Таштандыны кайра иштетүүчү цехти пайдаланууга бердик. Бүгүнкү күндө Дара айыл өкмөтүнүн чек айылында областыбызда биринчилерден болуп, таштандыны кайра иштетүүчү цехи ишке кирип иштеп атат. Андан сырткары ошол эле Дара айыл өкмөтүнүн чек айылында бул дагы таштандыдан пластмасса идиштерди кабыл алат, эски, кабыл алып, аны кайра иштетип, атайын ушу пластмассадан жасалган буюмдарды чыгаруучу цехибиз дагы бүгүнкү күндө иштеп атат. Самаркандагы айыл өкмөтүнүн Паскарык айылында дагы эле ушундай пластмассаны кайра иштетип, суу түтүктөрүн чыгаруучу цех иштеп атат. Мунун баардыгы ошол экологияны сактоо, инфратүзүмдү жакшыртуу, жаратылышты сактоо, элдин социалдык көйгөйлөрүн чечүүгө багытталган жумуштар. Жогору рахмат. Сиздин айтымыңызда район аймагында инвестиция тартуу, долбоорлор менен иштөө бир топ эле жакшы натыйжасын берип жатат экен. Деги эле ушул аймактардын өнүгүүсүндө инвестиция тартуунун маанилүүлүгү. Өнүгүүнүн локомотиви бул салык менен инвестиция болуп эсептелинет да. Ошондуктан биздин райондо 6 айлыгыбызда, жарым жылдыкта, 23 жылдын жарым жылдыгында биз мына жогоруда салык кызматкери дагы айтып өттү. Салыктан биз чыктык, жакшына көрсөткүчтөр менен, инвестиция тартуу боюнча дагы жакшы көрсөткүч менен чыктык. Салыштырып айта турган болсок, былтыркы жылдын жарым жылдыгында 300 миллионго жакын инвестиция тартылган болсо, быйылкы 23 жылдын жарым жылдыгында 500 миллионго жакын инвестиция тарттык. Бул кыскача мен буларга токтолуп кете турган болсом, Карабулак айыл өкмөтүнүн Бужум айылында социалдык комплекс курулуп атат. Бул социалдык комплекс дегенде мектеп, бала бакча, окуу борбору, жумушсуздукту, аялдардын жумушсуздугун кыскартуу максатында кондитердик цех, ушундай жана спорт аянтча, ушундай социалдык объектибиз курулуп атат. Бул дагы Араб өлкөсүнөн келген инвесторлар, ошол эле мезгилде жергиликтүү салым дагы кошулат бул жерде. Биз bunday жумуштардын бардыгын аткарганда биз ошо инвесторду эле карап турган жерибиз жок. Жергиликтүү деңгээлде, айыл өкмөттөрүнүн деңгээлинде, райондук мамлекеттик администрациянын деңгээлинде сөзсүз түрдө жергиликтүү салым болот. Жана жер маселесин, жана башка документ иштерин биз бүтүрүп, инвесторлорго жакшы шарт, жагдай түзүп берүүнү камсыз кылып беребиз. Ошонун натыйжасында мына жогоруда айтып өткөнүм, Бужум айылында социалдык комплекс курулуп атат. Төрткүл айыл өкмөтүнүн Чоңгур айылында ушундай социалдык комплекс курулуп атат. Карабулак айыл өкмөтүнүн Карабулак айылындагы эскилиги жеткен, көп жылдан бери оңдоп түзөөнү талап кылган суу каналыны толугу менен башкадан куруп бердик. 2 километрден ашыгыны куруп пайдаланууга берилди. Булар дагы араб инвесторлору тарабынан бизге жардам берилди. Андан сырткары Каракол каналы, Агахан фонду тарабы, Агахан фонду жана жергиликтүү бийлик, буга министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Усунбекович дагы өзүнүн чоң салымын кошту. Ошол Каракол каналындагы бүгүнкү күндө курулуш иштери жүрүп атат. Андан сырткары Актатыр айыл өкмөтүнүн Арабат айылында Касамин долбоорунун алкагында тике суу кудугу казылып пайдаланууга берилип алында турат. Актатыр айыл өкмөтүндөгү Садыков атындагы мектеп дагы Арис уюму тарабынан бүгүнкү күндө капиталдык оңдоодон өтүп атат. Карабулак айылында айыл өкмөтүнүн Бужум айылындагы орто мектеби дагы Арис уюму тарабынан бүгүнкү күндө толугу менен капиталдык оңдоо түзөөдөн өткөрүлүп атат. Бул да 2 мектеп дагы жакынкы ошол октябрь, ноябрь айларында толугу менен бүтүп,
кайрадан пайдаланууга берилет. Самаркандек айыл өкмөтүндө дагы ушундай бир топ жакшы алыктуу жумуштар жүрдү. Ал жерде проом тарабынан тике суу кудугу казылып пайдаланууга берилди. Андан сырткары ошол белгилеп айтып кетиш керек, биздин Баткен областынын ичинде Баткен районун өнүктүрүү программасы кабыл алынган президентибиз урматтуу Садыр Нуркожоевич тарабынан. Ошол программанын алкагында биздин областыбызга 500 миллион сом жыл сайын бөлүнүп берилип турат. Ал 500 миллион сомдон былтыркы жылы бизге 125 миллион сом Баткен районуна бөлүнүп берилген. Ал 125 миллиондун алкагында районубузда 9 долбоор жактырылып, 9 долбоор бүгүнкү күндө ишке ашып атат. Бул Төрткүл айыл өкмөтүнөн башка бардык айыл өкмөтүбүздүн аймагында ушундай долбоорлор ишке ашкан. Бүгүнкү күндө ошол жылдын аягына бул 125 миллион толугу менен биз иштетип, курулган жана оңдоп түзүүдөн өткөн объектилерди пайдаланууга беребиз. Бул кайсы объектилер? Бул Самаркандек айыл өкмөтүндө кайрадан реконструкцияланып тигүүчү цех пайдаланууга берилди. Ошол эле мезгилде бул жерде 20дай аял жумушчу менен камсыз болду. Карабак айыл өкмөтүнүн Кызыл Бел айылында жаңыдан тигүүчү цех курулуп атат. Бул жерде дагы ошол жылдын аягына чейин курулуп бүтүп пайдаланууга берилет. Бул жерде дагы 20дан ашуун аялга жумушчу орун пайда болот. Суу баш айыл өкмөтүнүн Боз Адыр айылында тигүүчү цех реконструкцияланып, жакынкы күндөрү пайдаланууга берүүнүн алдында турат. Бул дагы пайдаланууга берилсе, бул жерде дагы 20га жакын жумушчу орун түзүлөт. Андан сырткары бизде бардыгыбызга белгилүү районубузда ичүүчү таза суу жана сууга суу маселеси өтө орчундуу жана көйгөйлүү. Ошол көйгөйлүү маселелерди чечүү максатында Самаркандек, Ак Татыр, Аксай, Карабак, Карабулак айыл өкмөттөрүнүн аймактарында тике суу кудуктарын казууну долбоорлоп ишке ашырганбыз. Карабак жана Аксай, Карабулак айыл өкмөттөрүндө тике суулар казылып, кудуктары казылып бүттү. Азыркы учурда Самаркандек жана Ак Татыр айыл өкмөттөрүндө жумуштар жүрүп атат. Бул дагы жылдын аягына бүтүп пайдаланууга берилет. Ушундай ички жана тышкы инвесторлор менен иштөөнү ушундай ишке ашырып атабыз. Дагы белгилей кетүүчү нерсе, ички инвесторлор менен иштеп, биз мына Дара айыл өкмөтүндө 35 километрге жакын жолду грунтовый жол деп коебуз. Ошол жолду куруп бүттү. Бүгүнкү күндө пайдаланылып атат. Андан сырткары биз мына көптөн бери ошол ишке ашпай келген, бүтпөй келген чек ара маселелериге жана каржы маселелериге такалып бүтпөй келген эң орчундуу көйгөйлүү жол маселеси бар эле. Бул Кыштут айыл өкмөтүнүн Сай айылы менен Таян айылын бириктирүүчү көз карандысыз жол. Буну биз ошо ички инвесторлор менен иштешип, макулдашып, бүгүнкү күндө курууну мерчемдегенбиз. Өткөндө биз ордуна атайын адистер менен ордуна барып, инвестордун катышуусунда жолдун долбоорлоо, картографиялык, топографиялык жумуштарын, документ иштерин даярдап атабыз. Кудай буйрса, жакынкы күндөрү бүтсө, биз Сай Таян жолун, көз карандысыз жолуну жергиликтүү деңгээлде жана ошо ички инвестордун жардамы менен куруп бүтүрүп пайдаланууга беребиз. Жок рахмат. Жогоруда бир топ район аймагында алгылыктуу иштер аткарылып жатыптыр. Ийгиликтер болсун. Рахмат. Кадырман телекөрүүчү, эскерте кетсек, биздин көрсөтүү түз эфирде жүрүп жатат. Темага байланышкан суроолор, сунуш пикирлер болсо, экранда жазылып турган WhatsApp номер аркылуу жиберсеңиздер болот. Анда бизге телекөрүүчүлөрдөн келген суроолорго кезек берсек. Баткен чегарага кошкон пенсиялар 2000 сом кандай болот, ушу тууралуу айтып койсоңуздар дейт. Аяк 46 менен аяктаган абонентибиз. Баткен чегарага кошкон пенсиялар 2000 сомдон дейт. Ушул тууралуу айтып өтүңүздөр, 1-2 айдан бери берилбей жатат. Чегарага байланышкан эмес, чегара статусу боюнча болуш керек. Чегара макамы боюнча. Чегара макамы боюнча ошол биздин районубуздун
көпчүлүк айылдары чек ара макамын алган. Бул боюнча ушул жеңилдиктер жана белгиленген 2000 сомдон кошулган акча каражаттары төлөнүп атат. Бул эгерде фамилия аты жөнүн дарегин толук тактап берип кое турган болсо, биз эмне себептен төлөнбөй 2 айга төлөнбөй калды деп атат да. Эмне себептен албай калды, ошолорду биз тактап жооп берип коебуз. Бирок бизде андай бүгүнкү күндө көйгөй жок, бардыгы эле берилип жатат. Берилип жатат. Кадырман теле көрүүчү, мүмкүн болсо ушул WhatsApp номер аркылуу аты фамилияңызды, кайсыл жакта жашап жатасыз, кошумча маалымат берсеңиз болот. Дагы теле көрүүчүлөрдөн суроолор келген экен. Саламатсыңарбы? Баткен шаарында көчөлөрдү түртүп, бузуп, жылдырып атат. Ушундай эле көрүнүш бизден Бужундан жазып жатам. Бужундун Центральный көчөсү дагы бардык дубалдар ортого чыгып кеткен. Жаш балдар өткөндө аябай эле коркунуч жаратып жатат. Ушул жолдорду дагы дубалдарды сүздүрүп кеңейтсе болобу деген суроосун калтырган экен. Аягы 21 менен аяктаган абонентибиз. Болот, бул жакшы суроо экен. Генералдык пландын негизинде кызыл сызык деп коет. Ошол атайын пландалган, мерчемделген сызыктан чыгып кеткен объектилер, курулмалар, бак-дарактар болобу, башка тосмолор болобу, бул бардыгы түртүлүп алынып салынууга жатат өз негизи. Бул жума айылы боюнча айта турган болсок, бул жума айылы боюнча дагы биз ушул жергиликтүү деңгээлде генералдык пландын негизинде кеңейтүү, оңдоп түзөө жумуштары каралган өз негизи. Жана жерлерди инвентаризациялоо мерчемделген. Бүгүнкү күндө биз чынын айтыш керек, ошол жерге байланышкан атайын адистер, башкача айтканда кадастр мекемеси бүгүнкү күндө ошол президентибиз урматтуу Садыр Нуркожоевич кабыл алып берген жер мунапысы боюнча иштеп жатышат булар. Бардык кызматкер тартылган. Буга биздин районубуздун аймагында 2113 арыз түшкөн мыйзамсыз курулуштар боюнча. Ошол мыйзамсыз курулуштарды, мыйзамсыз ээленген жерлерди мыйзамдаштыруунун үстүндө иштеп атабыз. Биз ушул жумуштарды бүтүргөндөн кийин, Кудай буйрса, ошол айыл өкмөттөрдө дагы генералдык пландын негизинде кеңейтүү, оңдоо, түзөө, башка жумуштарын аткарабыз. Жок, рахмат. Кадырман теле көрүүчү, биз чалууларды кабыл ала албайбыз. Ошондуктан суроолоруңуздар болсо, WhatsApp номер аркылуу жиберсеңиздер болот. Саламатсыздарбы? Салык чек лотереясы боюнча маалымат берип өткүлө азыр жүрүп жатабы? Байгелери кандай, кантип катышсак болот деп аягы 18 менен аяктаган абонент жиберген экен. Албетте бүгүнкү күндө да ошол салык чек талап кыл, байге утуп ал акциясы жүрүп жатат. Ошондо бул жөнөкөй эле смартфон телефондорунан салык чек программасыны жүктөп алып өзүнө ар бир алынган чектин астында QR код неме болот. Ошону эле сканерлеп туруп, канча суммага кирген болсо, ошол суммасыны биздин программа кабыл кылат. Ошол сумма 1000 сом өлчөмүнө жеткенде бир ID билет берет. Ошол билет бул турда ойнолбой калган болсо, кийинки турга дагы жарактуу болот да. Ошондой ал программаны жүктөп алганда Play Market кызматынан өзүнүн салык чекти жүктөп алып эле ошол паспортунан ИНН деп коет, персоналдык номери. Ошону терип, код, паролду коюп туруп регистрация кылат өзүнө ар бир адам. Ошол регистрация боюнча биздин программага башкармалыкка ошол адамдын каттоосу жүргүзүлөт. Эгерде ошол ID билеттери берилген, ошол ID билет утууга жеңишке ээ боло турган болсо, ошол телефон аркылуу
чалышат, ошол телефон аркылуу байланышат. Анан ошондой эле бул биринчи тур боюнча биздин райондун аймагында 3 салык чектен чек талап кылып байга утуп ал акциясына катышып 3 жаран утукка ээ болду. Ноутбук, iPhone, ошого окшогон белектерге ээ болушту. Ошолор бүгүнкү күндө белектерин алып өз ээлерине жеткирилди. Ушундай эле бул дагы эми жаңы жылга карата дагы ойнотулат. Ошол байгелерини бүгүнкү күндө толук билбейт экенбиз, бирок жакшы байгелер бар. Чоң рахмат. Саламатсыңарбы? Чек ара айылындагы тротуарлар канча аралыкта бүтөт деген суроосун жиберген экен. Аяк 12 менен аяктаган абонентибиз. Жогоруда белгилей кеткендей эле Капчыгай айылынын тротуар жана лотогуну бүтүп алында турабыз. Достук айылында азыркы учурда иштеп атабыз. Октябрдын аягына чейин Достук айылын толук бүтүрөбүз. Октябрдын аягына чейин толугу менен бүтөт, достук. Чоң рахмат. Эми Учкунбек Имамалиевич айтсаңыз, ушул алдыда кыш айлары келе жатат дегендей, деги эле күз, кыш мезгилине даярдыктар кандай болуп жатат жана жарандар эмнелерге көңүл бөлүш керек? Бул жылы кыштан аман эсен чыгуу үчүн даярдыктар кандай болуп жатат? Ушул тууралуу маалымат бериңиз. Рахмат, жакшы суроо. Алдыбызда кылычын кармап кыш келе жатат. Буга биз кышка даярдык боюнча жыл сайын атайын штаб уюштурулат. Биринчи акимдин биринчи орун басары төрагалык кылат. Бизде азыр атайын штаб уюшулуп, кышка даярдык боюнча отурумдары өтүп атат. Социалдык объектилерди көмүр менен камсыз кылуу жана элди көмүр менен камсыз кылуу боюнча жумуштар аткарылып атат. Буга биз урматтуу Кыргыз Республикасынын президентинин Баткен областынын айгармыктуу өкүлү Абдикарим Карбековичке ыраазычылык билдиришибиз керек. Ал кишинин көмөгү менен Сүлүктүү шаарындагы шахталар менен биздин айыл өкмөттөр атайын жумушчу жолугушуу кылып, биздин ошол штабтын башчысы акимдин биринчи орун басары Таалай Бадалович баш болуп айыл өкмөттөр менен Сүлүктүү шаарына барып, шахталар менен келишимдер түзүп келишкен. Алгачкы партиялары келип айыл өкмөттөргө келип түштү. Бүгүнкү күндө Төрткүл, Карабулак, Дара, Карабак айыл өкмөттөрүнө көмүрлөр келип түштү. Ар бир айыл өкмөттө жана айылдарда топ базалар уюшулган. Азыркы учурда ошол келген көмүрлөрдөн арзандатылган баада элдер алса болот. Жана ушул эле учурдан пайдаланып элге айтып кетебиз, ушул кышка даярдык боюнча эл дагы өз камын көрүш керек. Биз мына топ базаларды уюштуруп атабыз, ушундай арзандатылган көмүрлөрдү алып келип атабыз. Мен азыр тактаганда кээ бир айыл өкмөттөрдө көмүр алуу мындай сус болуп атат деген маалыматтар бар да. Ошондуктан эртерээк көмүрлөрдү, ушундай ылгый ысыкта көмүрлөрдү алып, кышка даярдыктарын көрүш керек. Андан сырткары электр энергиясы боюнча бизде көйгөйлөр жаралышы мүмкүн. Ошондуктан электр энергияны дагы үнөмдүү пайдалануу боюнча бир топ жумуштар жүрүп атат. Ошол эле мезгилде эл тарабынан дагы ошол электр энергиясын үнөмдүү пайдалануу боюнча элдер өздөрү да чарасын көрүш керек. Эртең ушундай маалыматтар болуп атат, анан билип дагы болбойт. Эми бул техникалык себептерге, авариялык себептерге байланыштуу электр энергиясы болбой калышы да мүмкүн кандайдыр бир убакытка. Ошол убакыттарда электр энергиясына гана ишенип отура бербеш керек. Отун, көмүр менен дагы камсыздалып даярдыкты көрүш керек. Ошондуктан жергиликтүү бийлик бүгүнкү күндө баардык аракеттерди көрүп атат. Арзандатылган көмүр менен камсыз кылуунун үстүндө иштеп атабыз. Мен жана жогоруда айтып өттүм, атайын жумуш сапары менен энергетика министри дагы келип кетти. Биздин мына районубуздун аймагында Урмузан жерлигинде
Карабак айыл өкмөтүнүн кыргыз көмүрдүн балансында турган шахты ачылып пайдаланууга берүү астында турат. Энергетика министри кыргыз көмүрдүн түштүк өкүлчүлүгүнүн жетекчилигине атайын тапшырмаларды коюп кетти. 1 айлык мөөнөттүн аралыгында ошол Ормузан көмүрдү ишке киргизип, пайдаланууга киргизип, биринчи кезекте ошол калкты арзандатылган сапаттуу көмүр менен камсыз кылууну тапшырып кетти. Биз дагы ага көмөк көрсөтөбүз. Бул биздин районубуздун аймагындагы эң чоң запасы бар көмүр кени болуп эсептелинет. Ошондуктан бул ушул айтылган энергетика министринин койгон талабы аткарылып, 1 айдын ичинде ишке берилип кала турган болсо, биз ушу арзан өзүбүздүн, бул арзан болгон себеби бул ачык карьерде, Ормузан кени. Ачык карьерден арзан көмүрдү тартып, ошол элибиздин калың катмарына арзандатылган көмүрдү кеңири жеткирип беребиз деген үмүттөбүз. Чоң рахмат. Бизге телекөрүүчүдөн мен келген суроо бар экен. Мен Баткен областына караштуу Сырт айылында жашайм. 2 айдан бери 2000 сомдон бериле турган акча берилген жок. Чек арага караштуу бизге берилген болчу. Эмнеге берилбей жатат? Биз ошол чек арага түшкөн жерде Жети Баатырда жашайбыз дейт. Фамилиям Мансурова Кенжехан дейт. Бул жанакы суроо окшойт, 2 айдан бери албадым деген. Бул биздин Баткен районуга тиешелүү эмес экен. Бул Сырт айылы Кадамжай районунун айылы болуп эсептелинет. Бирлик айыл өкмөтүнүн Сырт айылы. Буну биз кайрылгандан кийин биз жооп беришибиз керек, жана туура жол көрсөтүшүбүз керек. Ошондуктан эгер азыр ошол бизге кайрылган жаран көрүп турган болсо, угуп турган болсо, ошол Кадамжай райондук мамлекеттик администрациясына же болбосо ошол Кадамжай райондук социалдык коргоо башкармалыгына кайрылып тактап алса болот да. Бул биздин Баткен районуга тиешелүү эмес экен. Бул дагы Баткенге тиешелүү эмес экен. Бул суроодагы саламатсыздарбы, менин үйүмдүн алдында трансформатор бар, электр, ошону кантип чыгарсам болот? Өкмөткө, акимге кайрылдым дейт. Айдар экен, бул деле сизге тиешелүү экен. Бизге бөлүнгөн убакыт дагы соңуна келип атат. Кадырман телекөрүүчүлөр, биз ушул Кадамжай районунун акими дагы жакынкы күндөрдө биздин ушул түз эфирге келип, сиздердин сурооңуздарыңызга жооп берет. Жакынкы 2 күн аралыгында, андыктан ошол тиешелүү жетекчи келгенде ошол суроолоруңуздарды дал ушул убакытта, дал ушул саатта берсеңиздер болот. Бизге бөлүнгөн убакыт дагы соңуна келип атат. Ошондуктан ошо көрсөтүүнүн соңунда кыскача элге кайрылуу алдыдагы иш пландар болсо, кыска-кыска айтып алсаңыздар. Рахмат, жакшы мүмкүнчүлүк бердиңиз. Биз жогоруда районубуздун аймагындагы ушул аткарылган жумуштар, ишке ашкан долбоорлор, ийгиликтерибиз, ошол курулуп пайдаланууга берилген курулуштарыбыз, пайдаланууга берилүүнүн алдында турган курулуштарыбыз жөнүндө, Баткен районунун өнүктүрүү программасы жөнүндө, Баткен районуна бөлүнгөн 125 миллион тууралуу сөз кылдык. Ошол ийгиликтерибиздин, ушул долбоорлордун турмушка ашышына жакындан жардам көрсөткөн ушул биздин районубузга, областыбызга түз көз карашта караган президентибиз урматтуу Садыр Нуркожоевичка, министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Усенбековичка жана Кыргыз Республикасынын президентинин Баткен областындагы кармыктуу өкүлү генерал-майор Абдикарым Карбековичке биз терең ыраазычылык билдиребиз. Себеби жетекчи областтык жана республикалык жетекчиликтин биздин районго көңүл буруусунун натыйжасында ушундай жакшы алгылыктуу жумуштар жүрдү. Бул биз айтпасак дагы элге эл тараза, эл көрүп турат, коомчулук көрүп турат. Буга чейинки убакытта мына 30 жылдык убакыт дейбизби, 25 жылдык убакыт дейбизби, ушул аралыкта биздин Баткен районунун аймагында мындай алгылыктуу иштер, мындай чоң долбоорлор ишке ашкан эмес. Мына кечээки былтыр сентябрь айында 5 мектепти пайдаланууга берилген болсок, жаңы курулуп бүткөн. Кечээки 1 сентябрда 2-өөнү бердик. Жакынкы 1 айдын аралыгында биз 15ке жакын социалдык объекттин ачылышын жасайбыз.
Бул деген Баткен районунун тарыхында болуп көргөн эмес. Мындай курулуштар, мындай курулушу бүтүп пайдаланууга берилген объектилер болгон эмес. Ошондуктан мунун бардыгыны биз ошол биринчиден Аллах Тааланын бизге көрсөткөн жардамы, туура көз карашы, анан кийин президентибиз урматтуу Садыр Нуркожоевич, министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Үсөнбекович жана Кыргыз Республикасынын президенти Баткен областындагы кармыктуу өкүлүнүн бизге көрсөткөн жардамдары, көмөктөр деп билебиз. Ошого терең ыраазычылык билдиребиз. Мындан сырткары элибизге дагы рахмат айтышыбыз керек. Биздин Баткен районунун эли эмгекчил, сабырдуу эл. Ушундай башына көйгөйлүү маселелер көйгөй жаралган мезгилде дагы сабырдуулук менен жеңет. Ошол элибизге сабырдуулук тилейм, тынчтык тилеймин. Ошо Баткен району, Баткен жергеси Кыргыз Республикасында тынчтык өкүм сүрүп, ушундай өнүгүүнүн жаңы курсу менен ушундай азыркы өнүккөндөй өнүгүп отуруп, биз жакынкы жылдары өнүккөн өлкөлөрдүн катарына кошулууга биз ишенебиз. Чоң рахмат. Сіздерге дагы ыраазычылык билдирели. Убактыңыздарды бөлүп, ушу телекөрүүчүлөрдүн суроолоруна жооп берип, ушул олмоктуу ойлоруңуздар менен бөлүшкөнүңүздөр үчүн дагы бир жолу ыраазычылык билдиребиз. Рахмат чоң. Кадырман телекөрүүчү, ушуну менен бизге бөлүнгөн убакыт дагы соңуна келип жетти. Биз бүгүн жыл башынан бери район аймагында аткарылган иштер, натыйжа, дал ушул суроолордун тегерегинде сүйлөштүк. Ал эми студиябыздын коноктору Жорубаев Учкунбек Имамалиевич, Баткен районунун акими, Абдикаримов Нурланбек Жаныбекович, мамлекеттик салык кызматынын Баткен району боюнча башкармалыгынын башкы инспектору, Турдалиев Алымбек Тилебердиевич, номер 2 жол тейлөө ишканасынын жетекчиси бүгүн бизде конокто болду. Жергебизде тынчтык болсун, өлкөбүздө өнүгүү өрүш алсын. Келерки берүүдөн амандашканча саламатта калыңыздар.